Биз бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү билдиргенге да жардам берет да. Мүмкүнчүлүк болот экен да, шанс, Бул майрамды биз майрамдабайлы, анан кийин суицид болот деп айтып жатабыз. Эмне ошо бир если башың иштесе, бир бала сага гүл бербей же подарок бербей койсо барып өлүп калбайсың. Ар бир адамдын өзүнүн башы болот, ар бир адамдын өзүнүн акылы болот. Бул майрамдын бир четинде эле жакшысы бар, анткени адамдардын көңүлүн алабыз, бири-бирибизге белектерди беришебиз, бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү билдиргенге да жардам берет да. Мүмкүнчүлүк болот экен да, шанс, Ооба, шанс болот. Майрамды күнөөлөп эле суицид болот деп антип айта берген деле туура эмес го деп ойлойм мен. Ушуга мисалы, ошол күнү мисалы кыздарга бозо гүлдөргө жарым өйөк келсе да, мен сени сүйүп калдым, алтыным, чолпонум, коркогум деп, торпогум деп келсе, жанагынды алып алып, ошондой учурда эмне кылыш керек? Кандай жооп кайтарыш керек? Же балким визитканы бериш керек. Атамдын үйү бар, куда түш десе болобу, болбойбу? Жок, байке, если ошо кыз менен баланын экөөнүн бири-бирине жакканды взаимно болсо, кыз деле взаимностью жооп берсе болот. А если кыз и вправду жактырбаса баланы, бетке эле айтып, мондай депчи. Ошентип айтса барып, анан кийин темир жолго барып өлүп атпайбы? Жок, байке, если ал баланын өзүнүн акылы болсо, мээ иштесе, анда эч ким эчтеке кылбайт. Ошол учурда мээ иштебей, ал отключен болуп атат, недоступ болуп атат. Жок, ошо байке, мен ошону сиздерге жеткирейин деп жатам да, бул День Валентина деп, анан мондай суицид деп айтып атпайсыздарбы, ошо айтып атам, если акылы иштесе, мээси иштесе, ата энесин ойлосо, эч ким андай кылбайт.